Аба деген сөз Ысык Көл областы менен Баткен областына көбүрөөк колдонулат да. Жакшы билесиз турабы? Мисалы, Садыр аба, Султанбай аба. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрыла берем да Садыр аба деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам, урматтуу Садыр аба деп жазамбы же аба деп жазамбы? Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Ушуга оюңуз кандай? Мисалы, даба деген. Ден соолугуңузга даба болуш керек дегенде. Китеп жазгандарда бизде кыйналат да. Экинчисинен. Мисалы, У'нун Ü тамгасы бар кыргыз тилинде. О'нун Өсү бар. Н'нын Ң'сы бар, К'нын Г'сы бар. С'нын З'сы бар да, мисалы, үндүү тамгалар келсек. Эмне үчүн A'ныкы жок. Мен ошого сунуш берет элем, А тамгасын киргизиш керек. Мисалы, Жусуп Кәл деп айтылат да. Жазылганда Жусуп Кал деп айтылат.